Жогорку кеңештин корпоративинде мушташ чыктыбы. 1-январда УКМК башчысы Камчыбек Ташиев мамлекеттик органдар жаңы жылды корпоратив уюштуруп, ага бюджеттен дагы акча сарпталып, акчалар талаага кетип жатканын айтып, мындан ары майрамдык кечелерди өткөрүүнү токтотууга чакырган. Биздин мамлекеттик органдардын жетекчилери эсиңерге келгиле. Корпоратив кече дегенди токтоткула. Көрсө, Жогорку кеңештин жаңы жылды корпоративи тынч өткөн эмес экен. Жогорку кеңештин агрардык саясат комитетинин бөлүм башчысы менен кызматкердин ортосунда чыккан чыр боюнча Октябрь райондук милициясы иликтөө баштады. 28 декабрдагы Бишкектин ресторандарынын биринде корпоратив өткөн. Руслан Ким аттуу кызматкердин атасы Сергей Ким Кактус медиага уулун жетекчиси жана 2 бала жаңы жылдык кечеден кийин аёсуз абаганын айтып берген. Ошондой эле уулунун жагы сынып, мээси чайкалганын, денесинде көкала тактар бар экенин билдирген. Руслан Ким Октябрь райондук ички башкармалыгына арыз менен кайрылып, милиция бейбаштык биренеси менен иш козгогону белгилүү болду. Жогорку кеңеш дагы комитет бөлүмүнүн башчысы дагы бул окуя боюнча маалымат бере элек. А сиз корпоративге кандай карайсыз? Быйыл бардыңызбы? Канча акча кетти? Сиз иштеген мекеме уюштуруп бердиби же өз чөнтөгүңүздөн чыгардыңызбы? Комментарий жазыңыз.